Саламаттық сақтоо тармағындағы жаңа реформа дарыгерлерді адам өлтірүүгө түртүүдө. Андан улам бүгін бір қатар қызматкерлер аталған министрліктің алдына наразычылық акциясына чыгышты. Алар реформаға жамынуу менен боло турган оптималдаштыруу дарыгерлерди бир нече профилде қызмат көрсөтүүгө мажбурлай турганын белгилешүүдө. Ал эми мындай чала сабаттык менен врачтардын адам өлтүрүп, түрмөгө отургузаарын айтып чыгышты. Аны менен катар министрлик убада кылган 30 000 сом айлык жалган экенин кошумчалашууда. Саламаттыкты сактоо тармагындагы мындай ээн баштыкка Бишкек шаарынын тургундары да нааразычылыктарын билдиришүүдө. Мисал үчүн гинеколог педиатрическийди көрсүн дейт, терапевтический көрсүн. А бул педиатрия, гинекология ар бири өзүнчө да. Анан мен мисал үчүн как терапевт мен балдарды көрө албайм. Алардын дозировкасы башка болот. Гинекологический көрө албаймын. Анын баарын бизге жүктөгөндө болбойт. Тем более 30 000 деп азыр ашырып айткан менен 30 000 берилбейт экен. Элдин ушунчалык акыбалын көрүп туруп, кайсы башы жок жасап атат ушул реформаны. Өкмөттүк деңгээлде чечиш керек. Ар ким ойуна келгенде реформа деп чыга береби? Эл дегенди тентитип бүттү. Итак өлүм көбөйүп атат. Оорулардын диагнозу, аба, суу, ден соолук баары талкаланып атса, эми аралаш деп туруп калганын кырып бүткөнү калды.